Саламатсыңарбы балдар? География сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы Америка Кошмо Штаты. Сабактын жүрүшүндө Америка Кошмо Штатынын экономикалык, географиялык абалы, жаратылыш ресурстары, өнөр жайы, айыл чарбасы, транспорты менен таанышасыңар. Ички айырмачылыктарын айырмалап билесиңер, карта, атлас менен иштөө жөндөмдүүлүгүңөрдү өркүндөтөсүңөр. Негизги түшүнүктөр: экономикалык, географиялык абалы, иммигранттар, аборигендер, урбанизация, агломерация, мегаполис. Жаңы теманы баштаардан мурда, балдар, мен өткөн сабакта Австралия жана Япония өлкөлөрүнүн Вендин диаграммасын түзүп келгиле дегем. Канан демесе үй тапшырмасын көрөбүз. Туура балдар, Австралия бул бүтүндөй бир материкти ээлеген гигант өлкөлөргө кирет. Калкы сейрек жайгашкан, эндемиктер көп кездешкен өлкө, кен байлыктарга бай. Япония өлкөсү аралдардан турган архипелаг өлкө, бир улуттуу өлкө, дүйнөдө жеңил автомобилдерди жана роботторду чыгаруу боюнча биринчи орунда турат. Кен байлыктары жок кесе. Эки өлкө тең эң жогорку өнүккөн өлкөлөр, суу жана аба транспорттары өнүккөн. Туура балдар, азаматсыңар. Эми балдар, жаңы темабызды баштайлы. Америка Кошмо Штаты Түндүк Америкада жайгашкан. Аянты 9.628.000 чарчы километрди түзөт. Аянты боюнча дүйнөдө 4-чү орунду ээлейт. Бул аянтка анын 3 бөлүгү кирет. Биринчи негизги бөлүгү, экинчи Аляска жарым аралы, үчүнчү Тынч океандагы Гавай аралдары. АКШ экономикалык, географиялык абалы эң ыңгайлуу абалды ээлейт. Биринчиден, эки океандын ортосунда орун алышы, экинчиден, түндүгүнөн Канада, түштүгүнөн Мексика менен чектешип, соода сатыкка ыңгайлуу келет. Америка Кошмо Штаты федеративдүү өлкө, 50 штаттан жана бир Колумбия округунан турат. Ар бир штаттын өзүнүн конституциясы, закон жана аткаруу бийлик органдары бар. Колумбия округунда өлкөнүн борбору Вашингтон шаары жайгашкан. АКШнын кен байлыктары: чыгыш бөлүктөр нефти, газ, көмүр ресурстарына бай. Ал эми батышы жез, коргошун, темир рудалары бар. Суу ресурстарына бай жана гэстерди курууга өтө ыңгайлуу келет. АКШнын калкынын саны боюнча АКШ дүйнөдө 3-чү орунду ээлейт. Калкынын этникалык состав боюнча 3кө бөлүнөт. Биринчи америкалыктар, же болбосо көп жылдан бери жашап, эне тил англис тилинде чыгып калган сүйлөгөн бардык улуттардын өкүлдөрү. Экинчи иммигранттар, үчүнчү аборигендер же жергиликтүү элдер, индейлер, эскимостор. Калк жыш жайгашкан. Калктын орточо жыштыгы 1 чарчы километрге 31 кишиден туура келет. Калктын көпчүлүк бөлүгү деңиздердин жээктеринде же болбосо чыгыш бөлүктөрүндө жайгашкан. Урбанизациянын деңгээли өтө жогору. АКШ агломерациялардын өлкөсү, 3 мегаполиси бар. Босваш, Бостондон Вашингтонго чейин, Чипутс, Чикагодон Питтсбургга чейин, Сан-Сан, Сан-Францискодон Сан-Диегого чейин. АКШнын элет калкы өзүнчө фермаларда жашашат. АКШнын экономикасы көлөмү боюнча дүйнөдө алдыңкы орунду ээлейт. Өнөр жайында химия өнөр жайы, машина куруу өнөр жайы, текстиль өнөр жайы, авиаракета, космостук өнөр жайы жогорку деңгээлде өнүккөн. АКШнын ар бир штаттарынын аткарган милдеттери бар. Көмүр штаттары: Кентукки, Батыш Виргиния, Пенсильвания штаттары, металлургия штаттары: Иллинойс, Индиана, Огайо, Мэриленд штаттары. Автомобиль штаты: Мичиган, ал эми автомобиль борбору Детройт шаары. Авиаракета, космостук борбору Лос-Анджелес жана Сиэтл шаарларында. Нефти химия борбору Хьюстондо орун алган. АКШнын айыл чарбасы дыйканчылыгында дан эгиндери, кант кызылчасы, картошка, кант камышы, түштүгүндө субтропикалык жана тропиктик жашылча жемиштерди өстүрүшөт. Ал эми мал чарбасы негизинен сүт жана эт багытындагы бодо малдарды түзөт.
жана чочко чарбасы канаттууларды багуу кеңири таралган. АКШнын транспорттун бардык түрлөрү жогорку деңгээлде өнүккөн, кургактыктагы, суудагы жана аба транспорттары. Эс алуу жана туризм боюнча АКШ Батыш Европадан кийинки орунда турат. АКШнын табыгый рекреациялык ресурстарга бай келет. Деңиз туризми жакшы өнүккөн, андан башка белгилүү улуттук парктары бар. Ички айырмачылыктарын карап көрө турган болсок, биринчи түндүк чыгыш АКШнын өлкөнүн же болбосо эң ыңгайлуу бөлүгү өнөр жай, транспорт, соода жана маданий борборлору орун алган. Экинчи ортоңку Батыш ири өнөр жайлуу жана айыл чарбалуу район болуп эсептелинет. Үчүнчү түштүк бөлүгүндө өнөр жай, айыл чарба жана туризм жакшы өнүккөн. Төртүнчү Батыш бөлүгү жаңы өздөштүрүлгөн райондорго кирет. Эми балдар, мен силерге өткөн тема боюнча суроолорду жана жооптору менен берейин. Силер бири-бирине дал келтиргиле. Кана АКШнын борбору Вашингтон 50 штаты бар. Аянты боюнча 4-чү орунда турат. Калкынын саны 3-чү орунда турат. Түндүгүнөн Канада мамлекети, түштүгүнөн Мексика мамлекети менен чектешет. Алдыңкы көмүр штаты Кентукки, автомобиль борбору Детройт, нефтехимия Хьюстон, АКШнын биринчи президенти Джордж Вашингтон. Туура балдар, бардыгын туура таптыңар. Азаматсыңар. Эми карта менен иштейли. Мен силерге өлкөлөрдү берем, силер борборлорун табасыңар. Биринчи Австралиянын борбору кайсы? Канберра, туура. Экинчи Япониянын борбору бул Токио. Үчүнчү Германиянын борбору бул Берлин шаары. Төртүнчү Италиянын борбору бул Рим шаары. Кытайдын борбору Пекин. Россиянын борбору Москва. Испаниянын борбору Мадрид. Туура балдар. Бардыгын туура таптыңар, азаматсыңар. Анда эмесе балдар, сабагыбыз аягына жетти. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз бүгүнкү сабакта АКШнын экономикалык географиялык абалы, жаратылыш ресурстары, кен байлыктары, калкы, өнөр жайы, айыл чарбасы, транспорты жана ички айырмачылыктарын карадык, карта менен иштедик. Үйгө тапшырма өтүлгөн теманы окуп, берилген ссылка менен онлайн тестке кирип, тестке жооп беребиз жана контурлук картага АКШнын ири шаарларын түшүрүп келебиз. Ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калгыла.